Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 7. hafta dersimizi başlıyoruz. Salam hormatly dostlar. Bugün sizler менен 7. haftanın sabagын başlayбыз. Адаттагыдай диалогтон başlayбыз. Бул жакта sizlerге түрктөрдүн тамактарынан бир аз сүйлөшөбүз. Бул диалогто. Hangi Türk yemeğini seviyorsun? Кайсыл түрк тамагы сага жагат? Dolmayı seviyorum. Ya sen? Dolmayı жакшы көрөм. Dolma деген жүзүмдүн жалбырагынан жасалган аябагандай сонун бир тамак. Бул жакта тамактардын аттарын YouTube'дан карап издесеңиздер болот, кантип жасалгандарын. Анан Кыргызстандан да жасасаңыздар болот достор. Аябагандай сонун тамактар. Ben Adana kebabı seviyorum. Ben Adana kebapты жакшы көрөм. Hangi Türk tatlısını seversin? Кайсыл Türk tatlısını жакшы көрөсүң? Baklavayı çok ama çok seviyorum. Достор, бул жакта бир нерсе жакшы көрүп аткан болсо, же болбосо аябагандай сонун экен десе, деп ушундай выраженияны колдонушат да. А, Baklavаны аябагандай жакшы көрөм дейт. Ben baklavayı sevmiyorum. Aşırı tatlı değil mi? Мага baklava жакпайт. Аябагандай таттуу эмеспи? Деп сурап атат. Демек сен Газиантептин баклавасын жемемишсиң. Значит, sen Gaziantep'teki baklavanı жебептерсиң дейт, да? Ne farkı var ki? Андай айырмасы бар? Yiyince anlarsın. Mutlaka tadına bak. Жегенден кийин, анан кийин айырмасын көрөсүң дейт да. Обязательно сөзсүз түрдө Газиантептин баклавасын жеп көр деп атат. Tamam, teşekkür ederim. Макул, рахмат. Türkiye'ye gelince tadına bakarım inşallah. Türkiye'ye баргандан кийин даамдап көрөм дейт буйруса. Ne zaman geleceksin? Kaçan gelesin? Bu yazın geleceğim. Bu jay kelem deyт. Türkiye'de görüşmek üzere. Türkiye'de görüşкөнчө. Görüşürüz. Görüşürüz. Бул жакта достор, өзүмдүн окуямды айтып берейин. Мага баклава бул жака келгенде вообще жакпачы. Азыркы күнгө чейин жакпачы. Мисалы бул жакта мен 3 жыл болоюн деп калды. Анкарада жашап атканыма. Анан аябаганда Газиантептин баклавасын дагы да жебеген экенмин да. Баардык баклаваны жеп көрдүм, бирок мага аябагандай таттуу келе берчү да, еще жакпачы. Анан кече жакында эле жолдошум Газиантептен келген баклаваны алып келди. Тады ушунчалык даамы аябагандай сонун экен. Оказывается, баардык баклавалар бирдей боло бербейт экен да. Именно ушу баклаваны аябай жакшысын жейм десеңер, анда Газиантептен заказ берип жесеңиздер болот. Ар бир бөлгенин, ар бир областтын өзүнө таандык болгон культуралары бар да. Мисалы баклава дегенде эле Газиантептики сонун деп айтышат. Же болбосо бал кайсыл жакта жакшы десе, сразу кайсы жакта эле Бингөлдү айтышат. Ар бир жактын өзүнө таандык болгон бир ушундай сонун культуралары бар экен да. Ошолорун сиздер дагы билип алыңыздар. Культура туурасында бир аз сөз кылып кеттик, Эми биринчи күнгү үй тапшырмаңыздар, достор. Белиртисиз ат тамамламасы дейт, белгисиз сата точторду өтөбүз бүгүн. Мисалы бул жакта маанилүү болгон истер менен өтөбүз. Эки сөз бир маанини туюндурат. Анан сөздөрдүн жасалуусун азыр түшүндүрүп берем. Биринчи мисалдарды окуйлу. Мисалдарды окугандан кийин дагы да жакшыраак түшүнөсүздөр деген ойдомун. Отурма одасы бир аз күчүк. Отура турган бөлмө бир аз кичинекей дейт. Бул жакта отурма одасы деген теманы өтүп атабыз да бизчи. Биринчи отурма дегенде эч нерсе аягына кошпойт экенбиз. Ал эми экинчисинде болсо с дегенди же болбосо дегенди кошот экенбиз. Эмне үчүн сыны кашак алып койду билесиздерби достор? Анткени эгер үндүү менен бүтө турган болсо, анда биз ага сыны кошуп беребиз. Мисалы караңыздар, ода деген сөздү а менен бүтөт, үндүү менен. Анан биздин кошо турганыбыз дагы экөө тең үндүү болгондугу үчүн арасына бир үнсүз алып келебиз, с деген. Одасы. Андан кийин экинчини карайбыз. Спор салону нереде? Спорт зал каякта дейт. Бул жакта спорт дегенге эч бир нерсе кошулбайт. Андан кийин салону дегенге эмне болду? Бир үндүүнү кошуп бердик. Көрдүңүздөрбү, бул жакта с кошулган жок. Мунун себеби
өзү эле үнсүз менен бүтүп жатат. Эгер үнсүз менен бүтүп жаткан болсо, анда сыны кошпойбуз. Ошон үчүн кашак алып койду. Только үндүү менен бүтүп аткан болсо, биз ага сыны кошуп беребиз. Бул нерсени унутпаңыздар. Кызылай мейданы çok kalabalık. Кызылай аянтчасы аябагандай адамдар көп дейт э. Биякта биздин өтүлө турган тема Кызылай мейданы болуп атат. Кызылай дегенге эмне болду? Эч нерсе кошулган жок. Анан мейданы дегенге деген үндүүнү кошуп бердик. Шу дувар saati çok mu eski? Бул дувар сааты аябай эскиби дейт э. Караңыздар. Сааты болуш керек э. Бирок деген бул башка тилден келгендиги үчүн истисна болуп саналат дагы саати болуп эсептелинет. Сааты десеңиздер уже туура эмес болуп калат. Бул истисна кирет, ошондуктан саати болот. Биякта дувар дегенге эч нерсе кошулган жок. Андан кийин саати дегенге ини кошуп бердик э. Чамашыр макинеси бозук. Кир жуучу машина бузук дейт. Чамашыр макинеси эки сөз бир маанини туюндуруп жатат. Бул жактагылардын баардыгы ушундай. Эки сөз бир маанини туюндуруп атат. Чамашыр, кир жуучу, машина. Ben bilgisayar mühendisi değilim. Men компьютерный инженер эмесмин дейт. Bilgisayar mühendisi, компьютердик инженер. Türk alfabesinde 29 harf var. Türk alfabetinde 29 tamga var. Türk alfabesi. Türk alfabesi. Эки söz bir manini tuýundurup жатат. Alet çantasında el feneri yok. Alet çantası деген instrumenttik çanta, instrumenttik suмкада kol фонарик жок дейт. Alet çantası, бул жакта el feneri эко тең, эмне биздин бүгүнкү өтүлүп аткан темага кирет экен э. Alet çantası bir маанини туюндуруп атат. El feneri дагы бир эле маанини туюндуруп жатат. Андан кийин бул жакка уже сиздерге көнүгүү даярдап койдум. Бул көнүгүүнү дептериңиздерге жазып, бизге тапшырып бересиздер. Бул жакка могул боштук жерди толтурасыздар. Кайсыл сөз дал келсе, ошолорду коюп чыгасыздар. Бул сиздердин биринчи күнгү тапшырмаңыздар. Андан кийин экинчи күн белиртили ат тамамламасы, белгилүү зататочтор. Бул жакта эми белгисиз өткөнбүз, азыр белгилүүнү өтөбүз. Караңыздар. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin борбору Анкарада да. Биз азыр борбордук калаада жашап атабыз. Бул жакта биздин грамматика боюнча правилабыз. Биякта эмне кылат экенбиз? Эң биринчисине нын дегенди кошобуз. Ныны да кашак алып койгондугунун себеби, эгер үндүү менен бүтүп аткан болсо, биз ныны кошуп беребиз. Эгер үнсүз менен бүтүп аткан болсо, тек гана ынды кошобуз. Андан кийин экинчисине биринчидегидей эле сыны кошуп беребиз. Бул жакта уже түшүндүңүздөр болуш керек. Türkiye'nin, бул жакта карайлы. Türkiye дегенге нинди кошуп атабыз? Башкенти. Түркиянын борбор шаары деп атат. Бул да эмне болуп атат? Эки сөз менен бир маанини туюндуруп атат, достор. Ферхаттын сачы кывыржык. Фархаттын сачы кывыржык деген кудрявый. Кудрявый деп которобуз. Фархаттын сачы. Эки сөз бир маанини туюндуруп атат. Бул жакта караңыздар. Фархат ын. Бияка ны кошулган жок. Эмне үчүн? Анткени өзү эле үнсүз менен бүтүп жатат. Dedenin adı Hüseyin değil mi? Çoğun atаңдын аты Hüseyin эмес пе? Dedenin adı. Көрсөтөрбү? Dedenin adı. Неге атсы болгон жок, достор? Анткени ат дегенде өзү үнсүз менен аяктап атат. Үнсүз менен аяктагандарга биз тек гана ыны кошуп беребиз, ошон үчүн. Arabamın rengi kırmızı. Unağımdın өңү кызыл дейт. Arabamın rengi. Көрсөтөрбү? Эки сөз бир маанини туюндуруп атат. Седаттын аилеси Almanya'da. Sedat'ın үй бүлөсү Германияда дейт. Bu çiçeğin kokusu çok güzel. Бул гүлдүн жыты аябагандай сонун.
Çiçeğin, çiçeğin kokusu. Çiçeğin kokusu. Бул жакта дагы бир правило бар экен, ошондо айтып кетейин. Чичек дегенде өзү к менен бүтөт, Ал эми мүчө уланганда эмне болуп атат? Жумшак кга айланып кетип атат. Фильмдин конусу не? Фильмдин темасы эмне дейт? Анахтар паспасын алтында. Нереде? Паспасын алтында. Ачкыч ковриктин астында дейт. Буга дагы биздин көнүгүүлөр бар. Бул көнүгүүлөрдү биякта толуктап чыгасыздар. Мисалы, комшунун чожуклары çok sevimli. Эмнени койдук? Комшунун. Биякта эки ны жазылып калган экен, комшунун. Бир эле ны жазылат. Чожуклары çok sevimli. Ушинтип ар бирөөнү толуктап чыгасыздар. Текшеребиз. Үчүнчү күнкү үй тапшырма. Зинжирлеме ат тамамламасы дейт. Уланып кеткен не затоточтор. Бул жакта мисалдарды айта кетейин. Буранын gömleğinin реңги мави. Бул негизи кыргыз тилинде дагы дал эле ушундай. Билесиздер го? Мисал, бул кайсы тема десеңиздер, кошунамдын тайкесинин баласынын кызынын да бир балекети баланчасы деп ушинтип бизде кете берет го. То же самое түрк тилинде бар да. Буранын gömleğinin реңги мави дейт. Буранын көйнөгүнүн өңү көк. Бул жакта уже буранын gömleğinin rengi. Onların evi bizim evimizin yakınında. Бул жакта полный сөздүн бардыгы именно ушул темага тийиштүү экен. Ошону кайра эле жазып койдум, караңыздар. Onların evi bizim evimizin yakınında. Yakınında. Бул жакка кайсыл жерине коюлду? Бул мынакей якын андан кийин нереде деген суроого yakınında деп жооп берип атат. Бакча капысынын анахтары бенде. Бакчабыздын эшигинин ключу менде дейт. Бакча капысынын, билесиздер, бүгүнкү өтүлгөн тема эки сөз эмне болуп атат? Бир маанини туюндуруп атат. Бакча капысынын анахтары. Андан кийин arkadaşımın babasının iş yeri bu binada. Досумдун атасынын иштеген жери бул имаратта дейт. Кардишимин дерс китабы кайып. Бир тууганымдын китеби жоголду дейт. Бир тууганымдын дерс окуу китеби жоголду дейт. Бул жакта кардишимин дерс китабы. Бул дерс китабы деген дагы эки сөз бир маанини туюндуруп жатат. Ятак одасынын пенжереси ачык. Жата турган бөлмөнүн айнеги ачык дейт. Бул жакта ятак одасынын эки сөз бир маанини туюндуруп атат. Анан пенжереси неси? Пенжереси неи? Окул мүдүрүнүн арабасы буму? Окул мүдүрүнүн, мектептин мүдүрүнүн унаасы бул деп сурап жатат. Окул мүдүрүнүн, бул жакта эки сөз бир маанини туюндурду. Анан неси? Арабасы. Amcamızın eski eşinin adresi ne? Amca деген бул жажа. Бул деген ата тараптан байкеси. Байкемдин eski ишинин адреси каякта дейт. Adresi кандай дейт. Amcamızın işinin adresi. Бул жакта amcamızın işinin adresi. Ушул тема, достор, буга дагы сиздерге көнүгүү даярдап койдук. Муну дагы үй тапшырма кылып жөнөтүп бизге группага жөнөтөсүздөр. Андан кийин 4-күнү дагы сиздерге тапшырма дал ошондой. Практикаңыздар дагы да көбүрөөк болсун. Дагы 4-күндө ушул нерсени жаттайсыздар. Мисалы, күзей деген түндүк. Güney деген түштүк. Batı деген батыш, doğu деген чыгыш. Бул жакта күзей doğu дейт, түндүк,
çıgış, güneydoğu, tündük çıgış, güneybatı, түштүк. Өзүм адашып калдым достор. Караңыздар. Түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Түндүк чыгыш, түштүк чыгыш, түштүк батыш, түндүк түндүк батыш болот э. Ал эми түркчөсү күзей күней, баты doğu, күзей doğu, күзей баты, güney баты, güney doğu. Аябагандай башта алмаштырат экен, а? Эми бул нерсени сиздерге эмне үчүн үйрөттүм? Анткени бул жакта именно ушул темага байланыштуу сөздөр көп келет азыр. Сиздер менен бүгүн Түркия туурасында окуп келебиз э. Бул жактын баардыгын азыр мен которуп бербейм. Мурунку үй тапшырмадагыдай эле комментарийдин астына жазасыздар э. Котормосун жазасыздар. Кааласаңыздар Түркияникин ушул текстигин которуңуздар. Кааласаңыздар Кыргызстан туурасында сиздер жазып келиңиздер э. Баштадык. Түркия Жумхуриети Асия ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür. Yüz ölçümü 783.562 kilometre karedir. Nüfusu 85 milyondan fazladır. Resmi dili Türkçe, para birimi Türk lirasıdır. Başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin üç tarafı denizle çevrilidir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi vardır. Marmara Denizi ise bir iç denizdir ve kuzeybatıdadır. Türkiye'nin doğusunda Azerbaycan, İran ve Ermenistan, güneyinde Suriye, batısında Yunanistan, güneydoğusunda Gürcistan, kuzeybatısında Bulgaristan, güneydoğusunda Irak vardır. Türkiye'nin 7 bölgesi vardır. 7 oblast бар бул жакта достор. Кыргызстанга ушул жагы менен аябагандай окшош. Биздин Кыргызстанда да 7 область бар, бул жакта дагы 7 область бар. Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya ve Antalya Türkiye'nin büyük şehirleridir. İstanbul ve Bursa Marmara bölgesinde, Ankara ve Konya İç Anadolu bölgesinde, Antalya ve Adana Akdeniz bölgesinde, İzmir ise Ege bölgesindedir. Бул жакта окуп комментарийге жазып коесуздар. Бүгүнкү күнүңүздөрүм тапшырмалардын баардыгы ушуну менен бүтөт достор. 6-7 күnkү адаттагыдай эле ырырдап жана мультик көрөбүз. Көрүшкөнчө достор, ушуну менен бүттү.